Ассаляму алейкум достор. Каганат KG каналына кош келипсиздер. Кирип келген ыйык Рамазан айы бардыгыбызга куттуу болсун. Бардыгыбыздын туткан орозобуз кабыл болсун. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мен сиздер менен ыйык Рамазан айында орозодо адамдарга пайда берчү сунуштар менен бөлүшмөкчүмүн. Андыктан видеону аягына чейин көрүүнү унутпаңыз. А биз болсо баштадык. Биринчиси, көп тамак жебеңиз, суу ичпеңиз. Көп тамак жеп алуу Рамазан айында көптөгөн орозо кармаган адамдардын катасы болуп саналат. Ооз ачар убактысы келгенде көпчүлүгүбүз эртеңки күн келбей калчудай. Курсагыбыз ачкандыгынан өзүбүздү кармай албай, кыймылдоого оор болуп калган кезге чейин ашказанды толтуруп тамактанып алабыз. Курсагыбыз тойгондон кийин биз жалкоолонуп, кыймылдагыбыз келбей калат. Унутпайлы, Рамазан айы бул нафсиге каршы чыгып, өзүбүздү колго алуунун айы. Ошондуктан келиңиздер, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалям көрсөтүп кеткендей, ашказандын 1/3 бөлүгүн тамак менен, 1/3 бөлүгүн суу менен толтуралы, а 1/3 бөлүгүн болсо оңой дем алуу үчүн калтырып коелу. Экинчиси, эгер колуңуздан келсе, Рамазан айында күн сайын садака бериңиз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалям ар дайым берешен адам болгон, айрыкча Рамазан айында. Бул айда садака үчүн берилген сооп дагы көбөйөт. Андыктан колуңуздан келсе, Рамазан айында аз-аздан болсо дагы күнүгө садака берүүгө аракет кылыңыз. Эгер сиз Лайлатул Кадыр күнүнө туш келип, ошол күнү дагы садака берсеңиз, берген 10 даанаңыз 300 000 даана берген адамдын сообуна ээ болосуз. Субханалла. Ар бирибиз ушул күнү садака бергендердин катарын толуктайлы. 5 убак намазды күнүгө окуңуз. Рамазан айында көпчүлүгүбүз байкап калабыз. Таравих намазын окуу үчүн көптөгөн адамдар мечитке келишет. Бул албетте сонун. Бирок күнүмдүк намаз учурунда мечиттер жарым-жартылай бошоп калат. Тилекке каршы көптөгөн адамдар туура эмес приоритеттерди коюп алышат. Парз намаздарды биз сөзсүз түрдө окушубуз керек. Албетте, таравих намазын окуп биз көптөгөн соопторго ээ болобуз. Ошол эле учурда баарыбызга парз болгон 5 убак намазды дагы окууну унутпайлы. Бул ай Куран окуунун айы. Рамазан айында көптөгөн мусулмандар Куранды тез-тез окууну каалашат, көбүрөөк окууну каалашат. Кээ бирлер 2-3, жада калса 5 жолу окууга да жетишет. Бирок бул Куранды ким тез окуунун айы эмес да. Кээ бирлер түшүнбөй, ой жүгүртпөй окуша беришет. А бирок Куранды окугандын ар дайым пайдасы бар. А түшүнүп, ой жүгүртүп окугандын пайдасы андан да көбүрөөк. Андыктан эгер сиз Куран окууну билсеңиз, шашпай, ой жүгүртүп окууга аракет кылыңыз. Такыба адам болуу. Аттайын такыба. Кандай учур болбосун, сен эмне кылбагын дайыма Аллах Тааланын сени көрүп, угуп турганын сезип билип туруу. Нафсиге каршы чыгып, жаман иштерге барбоо. Кандай иш кылбагын бир гана жаратуучунун ыраазычылыгы үчүн кылуу. Тыйган иштерден, жаман нерселерден тыйылып, ал сүйгөн нерселерди көбүрөөк жасоо. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыздын дагы аягына келип жетти. Баарыбыздын туткан орозобуз кабыл болсун. Бул ай дубалар кабыл болчу ай. Ошондуктан бул айда баарыбыз колубуздан келишинче көп дуба кылып калалы. Дагы бир жолу баарыбыздын туткан орозобуз кабыл болсун дейли. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушуну менен аяктайт. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, мен абдан кубанычтамын. А мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом, сак саламатта туруңуздар.